ошол коом болгондон кийин, адам болгондон кийин ар кандай нерсеге жолугат экенбиз. Бирок кээ бир нерселер бар, адамдын акылына туура келбеген. Адамдарды ушинтип ыйлата турган, ушинтип өтүп кеткен ата бабабыздын сөөгүн сыздата тургандай иштер болуп кетип атат. Муну нерсени сөзсүз айтышыбыз керек. Кече интернет булактарында ушундай сакалдарды коюп алган деле балдар, ушундай эркек эле балдар, жана аялдардын ич кийимин кийип, анын үчүн бир аз акча бар дейт. Кудайдан корколу, урматтуу бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ким атайлап bir erkek ayalga okşoşkusu gelse, bir ataylap durup bir ayal erkek okşoşkusu gelse Allah'ın kargışı olsun degen. Urmattуу bir toğan, esibizge geleli, oşo nerse menen 5-10 tıyın tavam dep, namısыбызды tebelep, şermende bolup, oşol jere uruk tuğan, koyçu, oşo götörüp жүрgөн familiyaң emne bolup atat, oşo bir tuğandarың сыздап atat, коомчулук сыздап atat, биздин Kırgızstanda ушундай болду деп туруp, жүзүбүз менен бирөөнү карай албай кылган нерселерди кылып атабыз. Бир туугандар мындан алыс бололу. Анан экинчи айтар нерсем, карасаңыздар, кээ бир учурларда келип туруп ушундай адамдарды ишентип, адамдардын акчасын алып алган, муфтиятка канча адам келди, ушундай ири суммада акчаларын урдатып ийген. Эмне десек, окуган намазына ишенбедимби, кийип жүргөн ушундай формасына ишенбедимби, турган турпатына ишенбедимби деп. Урматтуу бир тууган, силерге да кайрыларым. Дин ал өзүнчө нерсе, ал дүнүйө өзүнчө нерсе. Ал нерсени бири-бирине жабыштырбагыла. Өзүңөр карыз аласа билесе барып, ал мечитке барбаган ким бар? Бирок мечитке келген, ошентип туруп ушундай мусулмандын сүрөтүн келтирип алып туруп киш алдагандарга кайрыларым. Урматтуу бир туугандар, жарыбай каласыңар, береке таппай каласыңар. Ошон үчүн бул нерселерди кылбагыла. Диндин урматы үчүн дагы бул нерселерден алыс бололу. Алла Таалам бардыгыбызды арам нерселерден сактасын, жакшылыкка жанаштырсын.